Өзүңүздөр билгендей, ошо бүгүнкү күндөгү салык кодексине алымча кошумчаларды кошуп атабыз. Негизинен ошо 4 беренеге тең биз ушул жеңилдиктерди карап атабыз биздин шайлоочуларыбыз үчүн. Ошонун бирөө мына 332 берене. Жанагы транспорту бар жарандар баягы убактылуу жерде салыкты төлөй берсе болот деген. Азыркы күнү өзүңүздөр билесиңер, транспортты сатып алып, баягы доверенность менен жүрүшөт. Ошондон улам аларга оңой болуш үчүн кайсыл жерде убактылуу баягы регистрациясы болсо, ошол жактан салык төлөй берсин деп атабыз да. Андан кийинки бул жакшы берене бизде 329 берене. Баягы салыкты азайтуу боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, биз жанагы вычет боюнча айтайын деп атам. Аялы күйөөсү болсо, 2 кишиге 500-500дөн 1 миллионду вычет кылчу эмес белек, үйдүн стоимостун эсептегенде. Ошол жерде жанагы күйөөсү жок жесирлер калып калган, анан жетимдер калып калган. Ошону азыр биз бул эске алып, бул жакка киргизип атабыз. Мындан ары ошол жалгыз бой жесирлерге, анан жетимдерге бул жерден дагы ошо 1 миллион киргизип атабыз. 1 миллион дегенибиз бул жерде жана 10 миң деп атабыз, өлчөмүндөгү салык базасынан деп. Ошондо ошо 1 миллион сом болот да. Бул жерде автоматически 1 миллион кошулуп, ошол жетимдерге, жесирлерге жанагы үйүнүн стоимостунан 1 миллион кошулат да. Азайтылат. Ошондо булар салыкка көпчүлүгү кирбей калат, салык төлөбөй калат да. Бул жагына биздин шайлоочуларыбызга жакшы жеңилдиктер болуп атат. Экинчи дагы берене бул жерде жанагы салык кодексинде биз дагы бир ката кетиргенбиз. Ошол бул болсо жанагы короо жайга берилген жер тилкеси боюнча. Биз ошол жерде жер тилкеси короо жайга берилген. Ошол 5 соттук участок болсо, 5 соттукка жер налогун дагы төлөп атат. Анын үстүндө бир соттукка үй болсо, үйдүн налогун дагы төлөп атат да, мүлк налогун. Ошондон улам жанагы үй турган жердин, үйдүн размерин ошол жер салыгынан алып коелу деп атабыз. Ошол жанагы двойной налогообложение болбош үчүн. Бул дагы биздин жарандарга жеңилдик болот. Бул менен көптөгөн жарандар ушул жерден баягы салыкка туура келип калганда, 2 салык төлөгөнгө. Ошондон улам ушуну алып койсок, мыйзамдын чегинде болот биринчиден, экинчиден биздин жарандарга жардам болот. Асыраак баягы салык төлөйт да. Эми дагы 3-чү, 4-чү бизде берене. Бул берене 342 берене. Жер салыгын төлөө мөөнөтү жана орду боюнча. Өзүңүздөр билесиңер, биздин эски салык кодексинде 25 апрелде төлөш керек болгондо салыкты. Өзүңүздөр билесиңер, апрель айында бизде жер иштетүү башталат, айдап себүү башталат. Дыйкандарыбыздын баары жер айдап себе баштайт да. Ошол убакта булар салык төлөп калып атат да. Акчасы жок, каражаты жок малда биз салыкты да төлөө деп кыйнап атабыз. Биз ошону азыркы 25 июнга деп атабыз да. 25 июнда ошол салыкты төлөйсүздөр деп. Бул дагы биздин дыйкандар үчүн, фермерлер үчүн өзгөчө ошо айыл жеринде жашаган, жерди иштеткен дыйкандарыбызга, фермерлерге өтө жакшы жеңилдиктер болот да. Азыркы күнү өзүңүздөр билесиңер, биздин жарандар ушу жер иштеткенге соляркасын таппай, тракторге төлөй албай, үйрөнү ала албай, удобрение ала албай жатышат да, ушул апрель айынан баштап. Ошондон улам июнга жылдырып койсок, аларга баягы жеңилдик болот жер иштеткенге. Анан дагы бир ошонун 342 берененин 3-чүсүндө жазылып калган налогту төлөгөндө квартал сайын деп койгон да. Квартал сайын дегенде налоговый кодексте кирип калган январь, февраль, март 3 айга период төлөп калышкан да, алдын ала төлөп калган. Ошону биз жылдырып атабыз. Ай сайын, ар бир айдын 20 числосуна чейин ошондон кечиктирилбей салыкты төлөсүн деп. Бул дагы биздин шайлоочулар үчүн өтө жеңилдик деп эсептейбиз. Ошондон улам ошону киргиздик. Дагы 4-берене
кошумча бул 327 mülk obyektinin salık salıuçu narkın anıktoo tartibi boyunca. Özüңүздөр bilesizler, bul jerde önörja işkanalары, avtoservis jana avtozapravka degen жерleri var. Ошол жерде биздин автосервистер менен автозаправканын коэффициенти 1 болуп калган да. Аныкы 1/4 болуп калган автозаправка менен тиги столордуку. Ошондон улам азыр авторемонт кылуучулардыкын биз комитетте нөлүш деп сурандык элек. Бүгүнкү күнү бизге болсо налоговый инспекция, ана Министерство экономикадан уруксат алсак, булар 0,5ке бизге сунуштап атат. Биз так азыр ошол 0,5ке макул болуп турабыз. Ушуну 0,5 кылып өткөрсөк, ошондо бизде жанагы машина оңдоочу жайларда жеңилдик болот, биздин ишкерлерибизге жеңилдик болот, алар дагы асыраак төлөп калат. Ошол жанагы бензин заправка менен устонуку бирдей болуп калганда, ошону азайтып атабыз. Биздин ишкерлерге жеңилдик кылып атабыз. Эми бул жерде айта турган нерсе, биз ушуну комитетте кабыл аларда бул жерде налоговый инспекция менен мынакей Акматбек Келдибековичтин колу менен өзүнүн макулдугу турат. Бул жерде бир гана замечаниясы бар, жанагы сто боюнча. 0,3 десек, булар 0,5 деп атат. Калганында булар макул. Экинчи мынакей Министерство экономика. Бул жерде дагы зам министрдин кол коюусу менен булар дагы биздин сунушту менен толугу менен макул болуп атат. Ошондон улам мен дагы сиздерден суранат элем, ушуну колдоп коюшуңуздарды депутаттар баарыңыздар колдоп койсоңуздар, биздердин ошо шайлоочулар үчүн эң жакшы жеңилдиктер, өзгөчө ошо жанагы жетимдер, жесимдер үчүн, жанагы жакыр жашагандар үчүн, анан кийин баягы жесир аялдар үчүн, биздин ишкерлер үчүн, биздин жарандар үчүн жалпы эле, биздин шайлоочулар үчүн. Ошон үчүн баардыгыңыздарды ушуну колдоп коюуну суранам.